Азыр түнкү саат 12 биз Ак Тилек бажы бекетинде турабыз. Бул бекет аркылуу күн сайын Кыргызстандан коңшу Россия менен Казакстанга 1000 тоннага жакын айыл чарба продукциялары ташылууда. Бажы биримдигине кирген өлкөлөргө 6 айдын ичинде 134.900 тонна жашылча жемиш ташылган. Айыл жана суу чарба министрлигинин кызматкерлери бажы бекетиндеги чыныгы абал менен таанышып, дыккат иликтөө жүргүзүшүүдө. Бул жерге келгенде биз ынандык, эч кандай тоскоолдук деле жок. Бирок Казакстан киргенден кийин кошумча салык 12% НДС төлөп растамашка болот. Россияга баргандан кийин 18% растамашка болот деген сөздү айтып жатышат. Коңшу өлкөлөргө Кыргызстандан учурда алма, алмурут, карыөрүк, капуста, картөшкө, калемпир ташылууда. Дыйкандар күндүзү унааларга жүктөп, жолдо керектелчү документтерин бүтүрөт да, кечкирери менен сапарга аттанышат. Все, приняли. В Кыргызстан я везу перец, Кустанай, 19 тонн. Ветеринария жана фитосанитария агенттигинин кызматкери Ак Тилек бажы бекетинен өтүп жаткан жашылча жемиштердин сапатын текшерип турат. Ал күнү түнү иштейт. Жашылча жемиштин сапатын текшерүүдөн өткөргөндөн кийин дароо эле уруксат кагазын беребиз. Унаалар эч бир тоскоолдуксуз эле өтүп жатат. Иштин баары жипке тизгендей кынтыксыз өтүп жаткан жок. Дыйкандар айыл чарба продукциялары тууралуу тилгат берген айрым аткаминерлердин ишине нааразы экендигин жашырышпады. Азыр бизде торговый промышленный палатадан кичине бизде өндүрүлгөн айыл чарба продукциясы кагаз алабыз да, ошол кичине көйгөй болуп атат да. Бул Кыргызстандыкы ишенбей жатышат. Биз айтып атабыз, жүргүлө анда барып пойлодан барып көргүлө. Кандай эгилип атат, кандай терип атабыз. Бир сотрудниктерди бергиле, биз менен барып көрүп келсин, камерага тартып. Ошол бир көйгөйүбүз ошол да. Текшерүүдөн ачык болгондой айыл чарба продукциялары коңшу өлкөлөргө эч бир тоскоолдуксуз ташылууда. Бирок эт азыктары сыртка чыкпай жатат. Буга эттин сапатына кепилдик берген заманбап лаборатория жоктугу себеп экени аныкталды. Өмүрбек Тилебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.